Бишкек шаарын биз эми экономикабыздын локомотиви кылып, элибиздин сыймагы кылып, чын эле биздин борборубуз кылып Кыргыз Республикасынын. Биз бул Бишкек шаарыбыз биринчиден шаардын тургундары үчүн абдан ыңгайлуу, интеллигенттүү, таза, татынакай шаар болуш керек. Анан келген конокторубуз үчүн аябай комфортабельный болуш керек. А биз эмне базарлардын ушундай бир кафе, сафе бирдемелерди саткандардын шаары болуп баратабыз да. Акыркы жылдары ушу көп проблемалардын баары үйүлүп калды да. Биринчи жолу Айбек Жанышбековичти мэр кылып жибергенде сурадым, эмне эң чоң проблемаң бар экен, айтчы, мен сага жардам берейин. Калганын эми өзүң кичинеден иштейсиң десем, эң чоң проблемам школдор экен деди. Анан транспорт экен деди. Мына школдорун 16 мектепти биз мына 4 айдан 6 айга чейин Европанын деңгээлиндеги мектептердин баарын куруп бердик шаарга. Уже баягы 3-4 смен эмес, бир хотя бы 2 сменге иштейин деп калды. Эң чоң мындай разрядканы бердик да. 1000 автобус алып берип, транспорт проблемасын да чечкенге аракет кылдык да. Мындан ары дагы чечебиз. Мына азыр айтып кеткен ипподромду жылдырабыз. Анын орду бошойт, ал жерге бир татынакай Москва Сити дегендей, Ташкент Сити дегендей бир жакшынакай бир шаарды куруп, эминтен мына главный архитектор бул жерде отурат. Шаардын тургундары суктана тургандай, коноктор келип көрүп кете тургандай бир жакшынакай бир архитектурный ансамбльдерди кура башташыбыз керек. Айтып атпаймынбы, строительдердин жеке кызыкчылыгы эмне? Алар коробканы кура коюп, сатып алып басып кетип калыш. Даже мусорный бак кое турганга жер жок. Машина кое турганга жер жок. Бүт проблемалардын баарын куруп бүтүп, акчаны алып туруп, анан акырын бияка чыштап коюп кетип калып атышат. Андай болбойт. Ошо курулушчулар дагы, ошо курулушчулардын кажоюндары дагы баары шаарда жашайт да. Ошо үйгө кирип жашай турган кишилер да шаардыктар. Ошондуктан баарын тең иретке келтиришибиз керек да, орду менен. Мына автовокзалдарыңардын баарын чыгарып берели деп атабыз. Ага мына минимум 25 миллион доллар. Быйыл чыгарабыз. Быйыл акча бөлүп бере баштады уже. Мына 25 миллион доллар аяка жардам берип атабыз. Быйыл стадионду баштайбыз, 50 миллион доллар, футбольный стадионду азыр. Мындан тышкары мына мусоросжигающий заводуңарды жардам берип бүтүрөйлү деп атабыз. Чоң ушундой стройкалардын баары быйыл Бишкекте башталат, буюрса 1-2 жылда, же болсо быйылкы жылдын аягына чейин бүтөт. Мына ГИКтин программасы боюнча канча деген үйлөрдүн баарын куруп атабыз. Ошолордун баары биздин шаардын тургундары үчүн, ошолордун турмушу, жашоо турмушу оңолсун деген ниет менен сиздерге түздөн түз ушундай жардамдардын баарын берип атабыз.